Бакай Ата айылындагы бул көчөдө жакында эле көзү өткөн маркумдун 40-ылыгы өтүүдө. Куран окутуп келгендер ашыкча чыгымсыз узатылууда. Жергиликтүү бийликтин да көзөмөлү күч. Айыл апа өстөрү чогулуп, бир 2 кой болсо 2 койдон узатуу аземин кылып атыр. Эми биз деле 5-inde атам кайтыш болду. Биз деле ошол жарлыкка көңүл буруп, лишний чоң кара мал союлган жок. Анан азыр деле ошо бирке этап келип, плов басып эле Куран түшүрүп атабыз. Жамандык жакшылыктардагы ысырапкорчулукту токтотуу демилгесин жергиликтүүлөр да колдого алышкан. Биздин айыл өкмөтүнүн сотрудниктери, администрациянын сотрудниктери, кызматкерлери ошо түшүндүрүү иштери жүргүзүп, бир эле майып чыккан жерде эмес, той тополондордо дагы ушул мал союуну токтотуп, элдер ушул базардан эт алып келип, ошо менен өткүзүп атат да. Эл туура түшүнүп атат ысырапкорчулуктун түбү келип туруп көп нерсени жок кылып жиберерине. Керексиз нерсе экенине баары эл түшүнүп туура кабыл алышты. Бул президенттин жарлыгын. Буйруса жакшы. Бакай Ата району боюнча 9 айыл өкмөтү бар. Жергиликтүү бийлик тарабынан эл арасына тынымсыз түшүндүрүүлөр өтүп жатат. Мал союлбай калды. Кара малдар союлбай калды. Негизи эле ошо жана дасторкон жайып, конокту тосуп узатуу боюнча баягы өтө чектен ашкан ысырапкорчулук болбой калды десем жаңылышпайм. Анткени ушул ар бир иш-чарага биздин райондук ички иштер бөлүмүнөн, ар бир айыл өкмөттүн кызматкерлеринен барып катышып, өздөрү ошол мал иш-чаралар боюнча кайра маалыматты берип атты. Ошол маалыматтарына караганда кадимкидей ысырапкорчулук азайды да. Анан биз ушул президенттин жарлыгына баардык диний кызматкерлер иш аракеттерди алып барып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Эми эл ичинде ар кандай адамдар бар, түшүнбөстүк кылган адамдар да бар. Бирок ушу 70% эл ушул ишке ынанып атат да. Өлкө башчысынын үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү, үрп адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыгы эң ириде калктын социалдык экономикалык абалын жакшыртуу менен буга чейин адатка айланган орду жок ашыкча чыгымдарды жоюуга багытталган. Салика Садиева, Илхан Арсанбеков, Ала Тоо 24, Талас облусу.